Асыранкул Жээнкулов 2006-жылдан бери буту баспай, арабада жүрөт. Ал өзүнүн кесибиндеги ишке байланыштуу Ош шаардык мэриясына такай келип турат. Кыргызда жол азабы, көр азабы деген сөз бар эмеспи? Ал эми Асыран мырза үчүн жол азабынан да мэриянын имаратына кирүү кыйыныраак. Себеби бул имаратка араба менен кирүүгө салынган пандус талаптарга жооп бербейт. Атак коляскадагы менен муну эптей албайт. Себеби мына спуск биринчиден, экинчиден темирдин өзү эч кандай баягындай мисалы баллонда деле шинада деле эме болот го, кичине кармай турган эмес. Буда эчтеке жок да. Ушул нерселер менен кармалып калат. Ал Өзбекстан, башка мамлекеттерде жүрөбүз да. Ал жактарга барсаң пандустары бар да, ылайыкташтырылган. Асыранкул мырза дал ушундай тоскоолдуктардан улам шаарда өз алдынча жүрө албайт. Ар дайым жакындарынын жардамына муктаж. Ал эми Назаркул мырза каарманыбыздын жанында жүрүп, ага ар дайым жардам берип келет. Ал ушул убакка чейин бир пандусту оңдоп койбогон мэрияга нааразычылыгын билдирип, башка өлкөлөрдө мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарттардын жакшы экенин айтат. Мындай кылып тур, түгүнө мындай эмне кылып тур, өз үстүнө коюп тур, цемент куюп койсо болду. Аны эч канча деле цемент кетпейт. Эки жагына эмне коюп туруп, түгүнө ортосуна жанагындай эмнелерди таштап, мындай удобный кылып тур, мына уклон кылып тур, жакшынакай кылып. Мындай түгүн быдыр-быдыр кылып, цемент эле куюп койсо болду. Чыгып келе бересиң, беймарал, тээктен баштап. А мунун кырынан тике даябай. Мындан 1,5 ай мурун Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов бул пандустун туура эмес орнотулганын мойнуна алып, аны ушул убакка чейин оңдоп койбогондору үчүн уялып жатканын айтып, 10 күн ичинде оңдолорун убада кылган болчу. Мына пандус действительно азыр мына кичине көрдүк, кыйын чыгыш. Ошого азыр мен тапшырма бергенмин, ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Мен ойгом, эми бүгүнкү күнгө чейин бүтүрүп коюш керек, өзү негизи. Тура суроо азыр эмне дейиштерин билбей атам. Действительно тапшырма берилген. Биз балдар кичине кечиктип атат. Мен жакын күндө бүтүрүп коебуз деген ойдобуз. Канча эми так айтканда, конкретно айтсаңыз? Эми бу жерде азыр практически мындай карап чыкса анчалык чоң жумуш эмес да эми. Мен ойлойм ушу бир жума 10 күн ичинде бүтүрүп койсок керек. Мына жерде туура айтып атасыз, эми кичине уялып атам да азыр. Вице-мэрдин уялмыш болгону публика үчүн беле айтор убада бергенден 1,5 ай өтсө да, али күнгө чейин пайдасы жок пандус оңдоло элек. Көрсө бул пандусту оңдоого 1,5 миллион каражат кетет экен. Шаардык казнадан бул каражат табылбай жатыптыр. Ал эми Азимов шаардын казнасы бош экенин билбей эле айтып алыпмын дейт. 12-15 күндө карап көрөбүз деп айттым. Ооба, аны айтам мен, любой жерде айтам. Бирок айтсам, айтып атам го, акчабыз жок экен мэрияда. Азыр акчабыз жылда аягы болуп калып, акчабыз жок. Сиз анда акча жок экенин билбей эле айтып алыпсыз. Ооба, азыр мен бухгалтерге айттым, тапшырманы бердик, уже жашасат. Азыр бюджет ачылсын, сразу жашайбыз. Биринчи ошол. Канча күндө салып калды? Бюджет бекилсин азыр. Бюджет бекитилди. Ооба, депутаттар бюджетти бекитип берсин бизге. Жок, эми мен бюджет ачылсын, анан мен коркконум, мен жарандарды көрүп атам да, жылдын чыга албай кыйналып аткан жарандарды көрүп атам. Анан сиз 10 күндө жасайбыз дегениңиз 1,5 айда жасалып атат. Анан жок, эми ал жер 2030-жылдын бюджетинде жасалып калбайбы? Жок, ал эми действительно мен эми акча болуш керек эди өзү негизи. Эми жылда аягы болуп калып, мындай майрам сайрам болуп, көп акча кетип калыптыр да көп жерге. Мен ошону билбестен айттым. Бирок 400 миң 500 миң акча кетсе керек. Мен грубо айтып атам мен. Эми Ош шаардык мэриясы бул пандусту 2022-жылдын планына киргизип, ага каражат бөлүп оңдойбуз деп ишендирип жатат. Ушул кичинекей маселе быйылкы жылы чечилеби же дагы калып кетеби, аны убакыт көрсөтөт. Кандай болгон күндө да мүмкүнчүлүгү чектелгендерге шарт түзүп берип, алардын жашоосун жакшыртар деп үмүттөнүп калабыз. Рыспай Мажитов, Тимурлан Эрнес уулу, Нурнёз, Ош шаары.